Эми Камчы Кыдыршаевич бул катардагы эле жөнөкөй кызматкер эмес. Ал киши мамлекеттин ошол бүт Садыр Нуркожоевичтин президенттиги убагында жасаган жумуштардын баарына экөө чогуу көтөрдү. Болгондо дагы Камчы Кыдыршаевич эң оор учурларда жоопкерчиликти мойнуна алды. Мынагу каралар дүйнөсү менен күрөшүүдөгү, анан могу чек ара маселесин чечүүдө эчтегеден корккон жок. Жоопкерчиликти толук кандуу моюнга алып, коркпостон туруп, ошонун тиги аткарылышына түздөн түз салымы болду да. Муну жалпы кыргыз эли билет, жалпы кыргыз эли көрүп турат. Ушу Кыргызстандагы тартипти сактоого текеден-теке канчалык салымы бар. Караларга күрөшү бизден башталып, анан Казакстан үйрөндү, анан Өзбекстан үйрөндү, анан кийин Россия үйрөнүп атат. Бул ошонун салымы. Камчы Кыдыршаевич баарын жолуна ордуна коюп, колунан келишинче ден соолугуна карабастан иштеп берди да. Анан мен айтат элем, Камчы Кыдыршаевичке учурдан пайдаланып, урматтуу генералыбыз ошол ден соолук тилейт элем. Эң башында адамга эмне биринчи байлык ден соолук. Кудай буйрса саясатта дагы элге кызмат кыла турган күндөрү көп деп ойлойм. Кудай буйрса дагы эл күтүп атат, элге дагы кызматын кылып билген, ушуга топтогон тажрыйбасын элге жумшайт деп ойлойм. Эч жылда мындай оңдоо иреттеген эч жерде жок болчу. Камчынын бир эле бу эмес, чек аралар боюнча, башкалар боюнча бар жогун келтирип, бүт бардыгын иретке салган маалдардан кийин мынандай болсо любой адамдын ичи ачышат. Анткени ушу генерал полковникибизди азыр деле ушу жүрөгүбүз менен каалап эле турабыз эми. Кыргыз эли менен бирге баарыбыз эле ушу